Ирандын борбору Тегерандагы Имам Хамейни аэропортунда кулаган учак Киевдеги Борисполь аэропортуна багыт алган. Бул тууралуу учак таандык болгон Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясынын сайтында жазылган. Кырсыкка кабылган жүргүнчүлөрдүн тагдыры тууралуу азырынча так маалымат жок. Ичинде 170ден ашык жүргүнчү жана экипаж бар. Boeing 737-800 үлгүсүндөгү учак жергиликтүү убакыт боюнча саат 5:15 аэропорттон учуп чыгышы керек болчу. Учак көтөрүлгөндөн көп өтпөй кулаган. Ирандын расмий жана жарым-жартылай расмий маалымат каражаттары жазганына караганда, кырсыкка учактагы техникалык мүчүлүштүктөр себеп болушу мүмкүн. Ирандын жарандык авиация уюмунун өкүлү Реза Джаварзаде кырсык болгон жерге куткаруучулар жөнөтүлгөнүн мамлекеттик телеканал аркылуу сүйлөп жатып билдирди. Ал эми бул өлкөнүн чукул жардам кызматынын башчысы Пехросейн Куливант болсо, учак күйүп жатат, бирок биз экипаж жөнөттүк, айрым жүргүнчүлөрдү сактап кала алабыз деди. Буга чейин Ирандагы маалымат каражаттары кырсыкка учураган учакта 180 жүргүнчү бар экенин жазып чыгышкан. Кумтөр алтын кенинде кырсыктан улам 2 кызматкердин дайынсыз болуп жатканына байланыштуу 2019-жылдын 1-декабрдан бери иш токтоп турат. Ишкананын басма сөз катчысы Марина Гаврилова Тоо-кен иштерин жүргүзүү үчүн иш планы бекитиле элек экенин, жумуш качан жанданаары белгисиз болуп жатканын айтты. Иштегенге уруксат жок болгондуктан бардык иштер убактылуу токтотулган. 1-декабрь күнү таңга маал Лысый мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө. Ал жерде иштеп жаткан 2 жумушчу дайынсыз жоголгон. Алар Тоо-кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозордун айдоочусу Жолдош Жунушев. Андан бери жумушчуларды издөөдөн майнап чыга элек. Чүй облусуна караштуу Жайыл районунда адам өлүмүнө шектүү делген жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 1-январда милицияга Ставропольтовка айылындагы үй бүлөлүк жаңжал тууралуу билдирүү келип түшкөн. 31-декабрда жаңы жылдык майрам учурунда 47 жаштагы мергенчи мылтыгы менен 46 жаштагы кошунасын атып салганы аныкталды. Октон алган жаракатынан улам ал адам ооруканага бараткан жолдо каза болгон. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди, деп айтылат облустук милициянын маалыматында. ТЭСС космостук телескобу адамдын жашоого ыңгайлуу аймагынан көлөмү жердей болгон жаңы планетаны тапты. Бул тууралуу НАСА космостук агенттиги кабарлады. Той 700D деп аталган планетага жетиш үчүн 100 жылдан ашуун убакыт кетет. Жаңы табылган жерден болжол менен 20% чоңураак жана кызыл эргежел жылдызын 37 күндө айланып чыгат. Күн менен жердин байланышы сыяктуу жылдыздардан 86% энергия алат. Аны окумуштуулар 11 ай изилдешти. Терс жагы планета жылдыздарга бир тарабы менен карап турат.